Маданий гуманитардык байланыштар эки тараптуу жана көп тараптуу диалогтордун маанилүү бөлүгү. Бул тууралуу Астанадагы Борбор Азия Кытай гуманитардык форумунда айтылды. Ага региондогу 5 республиканын жана КРдин мамлекеттик органдарынын жана медиа холдингтердин өкүлдөрү катышты. Ачылышта мамлекеттик кеңешчи Казакстандын президентинин куттуктоосун окуду. Ерлан Карин санариптештирүү шартында медиа интеграциянын маанилүүлүгүн баса белгилеп, жаңы коммуникациялык платформалар улуу жибек жолунун уландысына айланганын белгиледи. По сути, уже тогда шло формирование первых коммуникаций. Чындыгында алгачкы байланыш тармактарын түзүү болгон. Бүгүн биз бул салтты интернет, спутник жана санариптик платформалар аркылуу медиабызды кызматташуунун бирдиктүү ыргагында улантып жатабыз. Медиа керектөөнүн, трансформациянын, санариптештирүүнү жана маалыматтык трендтерди эске алуу менен контент түзө алабыз. Технологиялар менен алмашуу, маданий өз ара байытуу боюнча биргелешкен иш бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй актуалдуу экендигине ишенебиз. И культурному взаимообогащению сегодня актуальны как никогда. Форумдун катышуучулары иштеп жаткан долбоорлорду талкуулап, келечектеги кызматташуу багыттарын белгилешти. Тараптар биргелешкен медиа өндүрүүгө, окутуучу программаларды ишке киргизүүгө жана улуттук медиа контентти эл аралык платформаларда илгерилетүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Бул жерде жаңы долбоордун башталышы өзгөчө роль ойнойт. Ал бүткүл аймак боюнча көрсөтүлөт. Си Цзиньпиндин учкул сөздөрү долбоорунун эл аралык нускасынын ишке кириши Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы достуктун бекемделиши, гуманитардык чөйрөнүн өнүгүшүнүн айкын далили. Долбоор биздин мамилебизге жаңы дем берет деп ишенем. Казакстан менен Кытайдын медиа кызматташтыгы Silkway Star эл аралык музыкалык долбоорун түзүү менен уланат. Мындан тышкары жибек жолу Silkway телеканалы кытайлык CGTN телеканалы менен биргеликте маданият тууралуу сөз кылган Борбордук Азияга чоң саякат аттуу атайын долбоорлорду даярдашты.